Кандайсыз апа? Жакшысызбы? Жакшыбысың. Ден соолугуңуз байрамыңыз менен. Рахмат, рахмат. Мен райондун акими болом, атын Канмет. Ошол жерде апам бар. Бүгүн байрамында куттуктап келейин деп келдим атайыбызга. Өстүргөн балдарыңыздын, кыздарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз, Анан биздин кичинекей белегибиз бар. Мына чөнтөгүңүзгө бекем салыңыз, кызыңыз алып койбосун да. Кылым ашып, кылым картып жашаган акылман карлардын майрамы менен куттуктап жетекчилер жеринен барып кабар алышты. Анда район аймагындагы 95 жаштан ашкан 20 карыяга жана кылымдан ашкан 101 жаштагы энеден кабар алып, акчалай жана чакан белектерин ыйгарып, каалоо тилектерин айтышты. Майли балдарым рахмат. Бүгүн карылардын күнү. Сиз да атайын учурашып колуңузду кармап, майрамыңыз менен куттуктап коелу деп келдим. Майрамыңыз кут болсун. Элибизде карысы бардын ырысы бар деп айтылат. Дөөлөттүү карылыктын доорун сүргөн улуу курактын муундары жетекчилердин куттуктоосун жылуу кабыл алып, элге тынчтык, бакубат жашоо каалап батасын беришти. Devreçellerdi yerçide 90'a cüzrekinin cüzdene başımcı şekilde. Aytkanыңыз kelsin. Odur kula. Baldanın beri çiğdim senerdi kütüp attılar. Майрамдын урматына район аймагынан ак эмгеги менен элге кызмат кылган ардактуу даанышман 100 карыя чакырылган. Иш-чарада жетекчилер аксакалдуу аталар ак саамайлуу энелерге жылуу сөздөрүн айтып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Карысы бардын ырысы бар. Биз сыйлыктанабыз. Сиздерге окшогон биздин карыларыбыз бар экенине, аталарыбыз, апаларыбыз бар экенине сыйлыктанабыз. Ушул бир айдын алкагында биз шаардын аймагындагы карыяларды жерлерден барып кабар алабыз. Ошону менен бирге 75 карыяга 2000 сомдон акча каражаттарды чегерип берүү жагы каралат. Урматтуу аталар, апалар, бүгүнкү карыялар күнү менен жалпы Разаков шаар мэриясынын эмгек жамаатынын атынан, өзүмдүн атынан жылуу кызуу куттуктайм. Ар дайым бактылуу карылыкта, жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер. Акыл насаатын айткан улуу курактын өкүлдөрүнүн турмуштук тажрыйбасы эртеңки келечек муун үчүн алмашкыспайлык. Анткени кылымга тете жашаган карыялардын бүгүнкү коомдун түзүлүшүндө орду жогору. Алар үчүн мамлекет тарабынан да камкордукка алуу аракети жогорулап, пенсия ушул жылдын 1 октябрынан тарта жогорулады. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.